бир тууган өспүрүмдөр жоголду. Унаасы табылып өздөрү дайынсыз болууда. Бул тууралуу Чүй милициясынан билдиришти. Маалымат караган Аламүдүн милициясына Жаран кайрылып 2000-жылы туулган уулу Султанов Рысбек Максуталиевичти, 1999-жылы туулган Максутал кызы Альбинаны жана 2001-жылы туулган тууганы Канат кызы Алинаны табууга жардам сураган. Алар 17-сентябрда Аламүдүн районунун Кырман конушунун Мадиев көчөсүндөгү үйдөн кочкул көк түстөгү Mercedes-Benz 210 үлгүсүндөгү унаа менен чыгып кеткен боюнча кайрылып келишкен эмес. Кийин аталган унаа келечек жан конушунан табылып, бирок жоголгон өспүрүмдөр дайынсыз бойдон калган. Султанов Рысбек Максуталиевичтин белгилери: боюнун узундугу 160-162 см, арык дене түзүлүштө, чачы кара, көзү күрөң түстө. Максуталы кызы Альбинанын белгилери: боюнун узундугу 150-155 см, арык дене түзүлүштө, чачы кара, көзү күрөң түстө. Өзгөчө белгиси денесинде аппендицитке жасалган, операциядан калган тагы бар. Канат кызы Алинанын белгилери: боюнун узундугу 150-155 см, орто дене түзүлүштө, чачы кара, көзүнүн өңү кара күрөң түстө. Милиция аталган адамдар жөнүндө маалымат билгендер болсо 704 35 2505 же болбосо 102 номерлар аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. Маалымат була Турмуш KG сайты. Ноокатта 2 миллион сомдон ашык этти мыйзамсыз ташып бараткандар кармалды. Канаттын 2 миллион сомдон көп суммадагы этин Кыргызстан аймагына контрабанда жолу менен ташып кирүүгө аракет кылышкан. Бул факт ачыкка чыккан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын басмасөз катчысы билдирди. Текшерүү иштерин аталган кызматтын Ош облусунун Кара Суу, Алай жана Чоң Алай райондору боюнча райондор аралык бөлүмүнүн кызматкерлери жүргүзгөн. Анын алкагында ноокат салмак көзөмөлдөө постунан ДАФ үлгүсүнө жүк ташуучу унаа текшерилип, болжол менен жалпы 17 000 тонна өрдөктүн төшү салынган кутулар табылган. Бирок бул жүккө тиешелүү документтер болгон эмес. Соода өнөр жай палатасынын Ош бөлүмүнүн корутундусу боюнча бул товардын базардагы наркы 2 миллион 210 000 сомду түзөт. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 204 беренесине каралган кылмыш иштин белгиси боюнча кылмыш иши козголду. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат була Турмуш KG сайты. Ноокат районунун аймагында жол тандабас менен күйүүчү май ташуучу унаанын катышуусундагы жол кырсыктан жүргүнчүнүн өмүрү кыйылды. Андан тышкары 3 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктаган маалымат боюнча 2 унаа кечээ 9-октябрда саат 13:30 чамасында Ош Исфана унаа жолунун 64-чакырымында тактап айтканда Ноокат районунун 12 бел айыл аймагынын Шарон айылында болгон. Жол тандабасты Ош шаарынын 1991-жылы туулган тургуну Кызыл Кыя шаарын карай башкарып бара жатып, каршы тилкеге чыкканда күйүүчү май ташыган унаа менен кагышкан. Катуу соккудан улам унаа оодарылып кеткен. Ал эми экинчи унааны Ош шаарынын 1991-жылы туулган тургуну башкарып жүргөн. Жол тандабасынын 25 жаштагы жүргүнчүсү окуя болгон жерде каза болуп, экинчи жүргүнчү менен 2 айдоочу аймактык ооруканага жаткырылган. Бул факт боюнча Ноокат милициясынын кызматкерлери тиешелүү экспертизаларды дайындап, тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Маалымат була Турмуш KG сайты. Бишкектин Чыгыш 5-Кичи районунда 5-октябрда милициялардын ортосунда ого атышкан жаңжал чыкты. Бул тууралуу кечээ 9-октябрда Айки пресс агенттигине өздүк булактары билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда, ого атышуу криминалдык милициянын кызматкерлеринин ортосунда орун алган. Башкы прокуратура маалыматты тастыктап, учурда ИИМ тарабынан иликтөө жүрүп жаткандыгын жана анын жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилерин билдирди. Маалымат була Турмуш KG сайты. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов UFC уюнунун президенти Дана Уайттын унаасын талкалайм деп коркутту. Спортчу бул тууралуу Instagram баракчасына жазган. Дана Уайт: мага чемпиондук курууңду берип жакшы кылдың. Антпесе унааңды талкалап салмакмын. Авто унааңды кайда токтоторуңду билем деп Хабиб сүрөтүнүн алдына тамаша иретине жазган. Хабиб Нурмагомедов UFC уюмунун Лас-Вегаста өткөн турниринде Макгрегорго муун тыкмасын колдонуп жеңишке жеткен. Маалымат була Спутник KG сайты. Орусиялык UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедовго кандай жаза берилери белгилүү болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Ал тартип бузгандыгы үчүн спорт чөйрөсүндө 4-6 айга чейин жүрүүгө тыюу салынды. Мындан сырткары $250 000 айып пул төлөй турган анык болду. Бирок бул айып пул аны чемпиондук курунан ажырата албайт. Ага убадаланган сумма берилет жана кур өзүндө калмакчы. Маалымат була Говорит ТВ KG сайты.